УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жогорку соттун судьясы Камиль Осмоналиевди кармады. УКМКнын басма сөз кызматы билдиргендей, коррупцияга каршы күрөшүү кызматы сот системасындагы коррупцияны алдын алуу жана жоюу иштеринин алкагында жогорку соттун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын судьясын мыйзамсыз баюу фактарын аныктап, чогулган материалдардын негизинде Жазык кодексинин 323 беренеси мыйзамсыз баюу менен сотко чейинки өндүрүш ишин баштаган. Камиль Осмоналиев тиешелүү Киреше булактарына ээ болбой туруп көптөгөн мүлктөргө ээ болгон. Алардын ичинде VIP шаарчадагы элиталык кыймылсыз мүлк, курулуш компаниялар берген батирлер, Ысык көлдүн жээгиндеги престиждүү пансионаттардагы коттедждер, соода борборлорундагы коммерциялык объекттер, ошондой эле люкс класстагы унаалар бар. Андан тышкары Осмоналиев жана анын жакын туугандары байма-бай Бириккен Араб Эмираттарындагы, Түркиядагы, Азия жана АКШдагы курорттук шаарларга барып жүргөнү белгилүү болду. Судья мыйзамсыз ээ болгон кыймылсыз мүлктөрдү жашыруу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдарда жарандык укуктук келишимдерди каттаган эмес жана айрым учурларда сатуу, сатып алуу жаатындагы керектүү келишимдерди Киреше булагы жок башка жарандарга каттачу деп айтылат маалыматта. Андан тышкары сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Осмоналиевди чогуу ишкерлик жүргүзүү үчүн коммерциялык уюмга декларациясында көрсөтүлбөгөн $150,000 ашык акчаны бергени аныкталды. Ошондой эле ал өзүнүн чечими менен убактылуу өкмөттүн Максим Бакиевдин үй-бүлөсүнө тиешелүү мүлктү улутташтыруу жөнүндө декретин жокко чыгарып, муну менен мамлекетке миллиондогон зыян келтирген. Ал бул чечими үчүн сыйакы катары улутташтырылышы керек болгон мүлктүн бир бөлүгүнө ээ болгон. Кечээ 14 октябрда судьялар кеңешинин алдындагы дисциплинардык комиссиясы башкы прокурордун Осмоналиевдин жазык жоопкерчилигине тартуу жөнүндө өтүнүчүн канааттандырган. Бүгүн 15 октябрда Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту анын баш коргоо чарасын карап, УКМКнын абагында камакта калтырды. Тергөө уланууда. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы жүргүзгөн сот системасында коррупциялык багыттагы кылмыштарды аныктап, алдын алуу жана жок кылуу боюнча иш-чаралардын алкагында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун атуулдук жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын судьясы тарабынан мыйзамсыз баюу фактылары аныкталып, чогулган материалдардын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 323 беренесинде каралган кылмыш белгилери боюнча сотко чейинки териштирүү башталган. Такталган боюнча судья өзүнүн жеке кызыкчылыктарын ишке ашырып, мыйзамсыз баюу максатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өзүнүн мүлкүн, кирешелерин жана чыгашаларын декларациялоого милдеттүү экендигине карабай, ошол эле учурда тиешелүү киреше булактары жок болсо дагы көптөгөн кыймылсыз мүлктөрдү сатып алган. Алардын арасында VIP шаарчадагы элиталык кыймылсыз мүлктөр, алдыңкы курулуш компанияларынан батирлер, Ысык көлүнүн жээгиндеги престиждүү пансионаттардан коттедждер, соода борборлоруна коммерциялык объектилер жана люкс класстагы автоунаалар бар. Аны менен бирге судья жана анын жакын туугандары Бириккен Араб Эмираттары, Турция, Азия жана Америка Кошмо Штаттарынын курорттук аймактарына байма-бай каттап турганы аныкталды. Белгилей кетсек, судья мыйзамсыз тапкан кыймылсыз мүлктөрдүн изин жашыруу максатында тиешелүү органдарда атуулдук укуктук келишимдерди жүргүзгөндүгүн каттабай, айрым учурларда керектүү сатык келишимдерин башка киреше булактары жок болгон жарандарга каттап келген. Ошондой эле сотко чейинки териштирүүнүн алкагында судья коммерциялык ишканалардын бирине биргелешкен ишкерлик жүргүзүү максатында декларацияда көрсөтүлбөгөн 150,000 Америка Кошмо Штаттары долларынан ашык акча каражаттарын берген. Мындан сырткары өзүнүн чечими менен Бакиевдин үй-бүлөсүнө тиешелүү мүлктүн бир бөлүгүн улутташтыруу боюнча убактылуу өкмөттүн декретин жокко чыгарып, мамлекеттик казынага көп миллиондогон чыгым келтирген. Ошол эле учурда жогорудагы чечим үчүн судья улутташтырууга жаткан мүлктүн бир бөлүгүн сыйакы катары өзүнө ыйгарып алган. 2020 жылдын 14 декабрында Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча сунуштамасы Кыргыз Республикасынын судьяларынын кеңешинин дисциплинардык комиссиясынын чечими менен канааттандырылган. 2020 жылдын 15 декабрында Бишкек шаардык 1-Май райондук соту судьяга карата Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайына кармоо боюнча баш коргоо чарасын бекитти. Бул факт боюнча тергөө уланууда.